Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Кыргызстанда коронавирусу жуккан жаңы учур катталган жок. Бул саат 11-ге карата алынган маалымат. Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу түштөн кийин саат 2-де кененирээк маалымат берет. Кече айтылгандар боюнча бүгүнкү күндө стационардык обсервацияларда 1452 адам бар. Өлкөдө COVID-19 инфекциясын жуктурган 44 адам дарылануудан өтүүдө. Алардын 10-унун абалы оорлошуп, 6 реанимацияга түшкөн айтылган. Калган 4 адамдын абалы орточо оор деп бааланууда. Ошондой эле эпидемиологиялык абал туруксуз өлкөдөн келип, коронавируска шектелип жаткырылгандардын арасынан 34 адамдын анализи таза чыгып, жана абалы канааттандырарлык болгон үчүн ооруканадан чыгарылган болчу. Кыргызстандын айрым аймактарында коменданттык саат киргизилген экинчи түндө эреже бузган 146 адам милиция бөлүмдөрүнө жеткирилди. 12 уна айып аянтчасына токтотулду. Бишкек коменданты Алмазбек Орозалиев борбор каладагы көчөлөр бүгүн да жабыла турганын билдирди. Мындай чектөөлөр дезинфекциялоого байланыштуу киргизилген. Каланын борбордук бөлүгү аркылуу унаа менен өтүүгө болбойт. Өзгөчө абал режими киргизилген башка аймактарда дагы күндүз көчөгө чыккан адамдардын санын азайтуу максатында чектөөлөр киргизилип жатат. Кененирээк Айбек Бибосунов айтып берет. Коменданттык сааттын эрежесине баш ийбей көчөгө чыккандардын саны өлкө боюнча бир күн мурдагы көрсөткүчкө караганда азая түштү. Кечки 8ден кийин үйүндө отура албаган 241 адам милиция тарабынан кармалган. Бишкекте 146, Ошто 22, Жалал Абадта 24, Сузакта болсо 29 жана Кара Сууда 20 адам. Ал эми Оштун Ноокат районунда эреже бузгандар катталган жок. Коопсуздук сактоо максатында бардыгы болуп 117 пост каралган. Алардын ичинен чоң блокпосттор 15, санитардык кармик посттор 26, кичине блокпосттор 76. Бишкек шаарынын аймагында дезинфекция жүргүзүү үчүн карантиндик зоналар түзүлүп, тосмолор коюлду. Булар Ахунбаев, Чапаев, Жаш гвардия, Жибек жолу, Осмонгул, Салиева, Курманжан Датка, 7 апрель көчөлөрү. Шаардагы ар бир көчөлөр дезинфекцияланып бүткөн соң башка көчөлөргө которулуусу каралган. Бишкек шаарында коменданттык саат өкүм сүргөн учурда унааны мас абалында башкарып бара жаткандар да болгон. Алар милиция кызматкерлерине баш ийбей, акырында табелдик куралдан асманга 2 жолу ок атылып, анан токтотулган. Эскертүү иретинде асманга 2 жолу ок чыгаргандан кийин мас абалдагы жарандар баш ийип кармалган. Алар Бишкек шаарынын тургундары экенин аныкталып, Ленин райондук ички башкарманын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 355 беренесине бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен катталып текшерүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүн дагы Бишкектин бир нече көчөлөрү жабылып, каланын борбордук бөлүгүнө өтүүгө мүмкүн эмес. Шаардын коменданты Алмазбек Орозалиевдин билдиргенине караганда, бул көрүнүштөрдүн бардыгы негизги көчөлөрдү дезинфекциялоо менен байланыштуу. Мисалы, азыр Бишкек шаарынын мэриясы чийген картага сиздердин көңүлүңүздөрдү бурам. Мисалы ала турган болсок, бул 7 апрель көчөсү Ахунбаевга чейин жабык болот. Ахунбаевтан баштап Чапаев көчөсүнө чейин, Чапаев менен ылдый түшүп, Жаш гвардия бульварынан дагы ылдый түшүп Жибек жолуга чейин, ал эми Жибек жолу болсо кайрадан 7 апрель Алмата көчөсүнө же болбосо Аламүдүн базарына чейин жабык болот. Ушул кызыл сызыктын ичине унаа менен кирүүгө мүмкүн эмес. Бул жерге ушул штабта иштеп жаткан, өзгөчө абал режиминде иштеп жаткан адамдар гана кире алат. Мындан тышкары, эгер сиздин ичинде жумушуңуз боло турган болсо, жөө өтсөңүз болот. Болгону жумушуңуздан справка же болбосо кандайдыр бир документ көрсөтүшүңүз керек болот. Мындан тышкары, кырдаал боюнча өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев да билдирме таратып, өзгөчө абал режимин эске алып, улгайып калган адамдарды иштен толук бошотуу керектигин, ошондой эле коомдук транспорт токтотулгандыктан ар бир мамлекеттик орган жумушка чыккан кызматкерлерин ташууга милдеттүү деп билдирди. Өкмөт дүкөн жана дарыканалар үчүн дагы жаңы эрежелерди киргизди. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, эми ар бир сатып алуучуга 5 чарчы метрден кем эмес жер туура келиши керек. Алсак дүкөндүн аянты 100 чарчы метр болсо, ага бир учурда 20 киши эле кире алат. Бул эреженин сакталышына дүкөн жана дарыкана администрациясы жоопту. Жалпы Ош областынын аймагында, Ош шаарынын аймагында криминогендик, коомдук саясий кырдаал туруктуу жана комендатуранын көзөмөлүндө.
Ош шаарынын жана Ош областынын Ноокат, Кара Суу райондорунун коменданты Малик Нурдинов да маалымат берди. Аталган аймакта да күндүз көчөгө чыккан адамдардын санын азайтууга аракеттер жүрүп, чектөөлөр коюлуп жатат. Мамлекеттик ишти менчик мекеме ишканалар болобу чектөө киргизгиле. 10 киши болсо 4төө мындай мазмундуу иштеген 4төөнү мазмундуу иши бир мындай узкий профиль деп коет, ошо иштегендер элге мындай тоскоолдуксуз ишкете турган акыбалга келсек. Ал эми пропуск алгандарга да кайрылып кетейин. Пропуск алып эле кеңири шаарда жүрө беришпе болбойт. Бүгүн эртеңден дагы бир бул методикасын ойлонуп атабыз. Бул пропусктар боюнча дагы мындай определенный чектөө болот. Өзгөчө абал режиминин жана коменданттык сааттын эрежесин бузгандар жоопкерчиликке тартылат. Мисалы кечки саат 8ден кийин көчөгө чыккандар коменданттык саат убактысы аяктаганга чейин, тагыраагы таңкы 7ге чейин кармалат. Эгер кармалган адамдын жанында өздүгүн тастыктаган документ жок болсо, анда аны күч органдары 3 суткага чейин кармап турганга укуктуу. Айбек Бийбосунов, Диас Сакимбаев, НТС. Ал арада жогорку кеңештин айрым кызматкерлери башкаларга үлгү болгондун ордуна тескерисинче өзгөчө абал режиме киргизилген алгачкы түндө эле эреже бузуп, ал тургай тартип сакчыларга кол көтөргөнгө чейин барганы аныкталды. Бул окуя 24 марттан 25-не караган түнү Бишкек шаарында катталган. Анда Toyota Land Cruiser машинасы менен бара жаткан жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин бөлүмүнүн башчысынын орун басары Эрнест Молдошев инспекторлордун токтотконуна баш ийбей каршы тилке менен качып жөнөгөн. Бишкек шаардык патрулдук милициянын кызматкерлери анын артынан кууп отуруп, Абдрахманов көчөсүнөн араң токтотушкан. Ал жерде эки тараптын ортосунда чыр чыгып, жогорку кеңештин кызматкери бир тескөөчүнүн көзүн чукуп сала жаздаган. Оорусуна чыдабаган инспектор жерге отуруп калганда Эрнест Молдошев аны уур тепкиге ала баштаган. Бейбашты бир нече тартип сакчы араң токтотушуп, кала милициясынын убактылуу кармоочу жайына жеткирилген. Жергиликтүү сайттардын маалыматтары боюнча кол салган адам мас абалында болгон. Бул окуядан кийин Бишкек шаардык патрулдук милициянын жабыркаган кызматкери ооруканага жаткырылган. Ал эми аны сабаган жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин бөлүмүнүн башчысынын орун басары Эрнест Молдошев Свердлов райондук сотунун чечими менен кече үй камагына чыккан. Айрым маалыматтарга караганда Эрнест Молдошев генерал-майор чек ара кызматынын мурдагы төрагасынын уулу. Бүгүн парламенттен кабарлашкандай Эрнест Молдошев жаңжал салганга чейин бир күн мурда 23 март эле өз ыктыяры менен жумуштан кеткен. Эл аралык валюта фонду Кыргызстанга коронавируска каршы күрөшүүгө 120,9 миллион доллар насыя бермей болду. Бул уюмдун аткаруу кеңеши чукул финансылык колдоо сурап биринчи кайрылган өлкөнүн өтүнүчүн канааттандырды. Каражаттын 80 миллион доллары саламаттыкты сактоо министрлигине COVID-19 пандемиясына каршы турууда акысыз ресурстарды бөлүүгө багытталса, калганы ыкчам насыялоого каралат экен. Эл аралык валюта кору пандемия башталгандан бери өлкөлөрдүн ичинен биринчилерден болуп Кыргызстанга чукул кредит берип жатат. Кыргызстан Кытай чегарасы аркылуу жүк ташууну жандандырууга белсенүүдө. Кошуна өлкөгө тийиштүү нота жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдарына даярдык иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Жүктү Торгар жана Эркештам пункттары аркылуу өткөрүү пландалууда. Кыргызстандык жүк ташуучулар үчүн шарттарды түзүү керектигин эске алуу менен бул процесстин механизмдерин жана алгоритмин иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Маалым болгондой, эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын жабылышы жеңил өнөр жай жана текстилдик өндүрүштүн ишмердүүлүгүнө жабдууларды ташууга кыйла таасирин тийгизген. Анткени кийим-кечек тигүүгө керек болгон чийки заттын 80-90% жана фурнитуранын басымдуу бөлүгү Кытайдан ташылып келет. Ал эми Казакстанда эпидемиологиялык абал оор бойдон калууда. Кечээ ал жакта коронавирустан бир аял каза болду. Маркум Акмола областынын 64 жаштагы тургун экени кабарланды. Кошуна өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалымат боюнча бейтап өпкөсүнүн эки тарабынан сезгенип, дем алуусу жетишсиз болуп, мындан тышкары кант диабети, өнөкөт жүрөк кан тамыры оорусу күчөп, кан басымынан жогорулаштан улам көз жумган. Бүгүн Алматы шаарында дагы 7 киши бул илетке кабылганы аныкталды. Буга байланыштуу учурда кошуна өлкөдө вирус менен жабыркагандардын саны 120га жетти.
Анда Нур-Султанда 60, Алматыда 47, Карагандада 4, Жамбыл областында 3, Чымкентте 2, Акмола жана Алматы областында, Ақтөбедө, Түндүк Казакстан областында бирден адам бул илдет менен жабыркап жатат. Ал арада Америка Кошмо Штаттарында коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 85 000 кишиге жетип, өлкө биринчи орунга чыкты. Бул тууралуу Associated Press Джон Хопкинс университетинин маалыматына таянып жазып чыкты. Муну менен АКШ жугуштуу илдет башталып, 3 айдай анын очогу болгон Кытайдан да озуп кетти. Кечээ эле жаңы типтеги вирустан 150 киши көз жумуп, илдетти 10 000 киши жугузуп алганы аныкталган. Ал эми коронавирустан набыт болгондордун жалпы саны 1200 кишиге жетти. COVID-19 Американын бардык штаттарынан аныкталып, Нью-Йорктун өзүндө эле 37 000ден ашык киши бул илдетке чалдыкканы белгилүү болду. Аталган калаада жана бир нече штатта карантин жарыяланды. Бийлик өкүлдөрү жасалма дем алдыруучу аппараттары тартыш болушу мүмкүн экенин эскертип, медициналык мекемелерге күч келе баштаганын айтышууда. Ал арада АКШ Сенаты коронавирустан улам жабыркаган ишканаларга элге саламаттыкты сактоо системасына колдоо көрсөтүү үчүн 2 триллион 200 миллион доллар бөлүүнү караган мыйзам долбоорун бир добуштан жактырып берди. Ал эми Кыргызстанда болсо медицина кызматкерлери элди коронавирусту жугузуп албоо үчүн үйдө отурууга чакырышууда. Бул жолу Республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасынын жандандыруу бөлүмүндө иштеген дарыгерлер видео кайрылуу жасашты. Мында врачтар жарандарды обочолонууга аракет жасоого үндөшүп, ооруканада силерди көргүбүз келбейт деп билдирген. Белгилүү болгондой, коронавирусту жугузуп алган 4 бейтап азыр дал ушул жугуштуу оорулар республикалык клиникасында дарыланып жатышат. Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы. Урматтуу кыргызстандыктар, биз жугуштуу оорулар клиникасынын жандандыруу бөлүмүнүн эмгек жамааты сиздерден жардам сурайбыз. Сиздердин жардамыңар силердин үйдө отурганыңар. Коронавирус инфекциясынын жайылышына бөгөт коюу үчүн адамдардын бири-бири менен карым-катнашын токтотуу керек. Мен дагы үйдө отургум келет. Биз 5 күндөн бери күнү-түнү нөөмөттө иштеп жатабыз. Силер түшүнүү менен мамиле кыласыңар деп ишенем. Өлкөдө жөн жеринен өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал режимдери киргизилген жок да. Коронавирусту жуктуруп албаш үчүн оорунун алдын алуу чаралар, эрежелерин сактаңыздар, суранам. Сиздерди бул жактан, ооруканадан көргүм келбейт. Чоң рахмат сиздерге. Сиздер акыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар.